иш мынакей жыйынтыгы чыкты Кудай буйруса. Биринчи мынакей кыймылсыз мүлк биrdигинин техникалык паспорту сиздики. Куттуу болсун. Ошондой эле бүгүнкү жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы өкүлүнүн биринчи орун басары Жаныкулов Дания Төрөгазич катышып отурат. Урматтуу отурумдун катышуучулары, бүгүнкү жыйындын күн тартибинде бир эле маселеде өзүңүздөргө маалым болгондой Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2022 жылдын 17-июнундагы Кыргыз Республикасынын 2022 жылдын 1-апрелиндеги номер 21 органдардын жүрүп жаткан иштери жөнүндө. Анда эмесе биз сиздерге ушул жер мунапысы боюнча кыскача маалымат беребиз, урматтуу жыйындын катышуучулары. Анда алгачкы сөздү ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы регионалдык өкүлүнүн биринчи орун басары Жаныкулов Дания Төрөгазичке беребиз. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Тынчпы эл жок? Эми мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой буга чейин мына араңыздарда отурат комиссиянын төрагасы акимдин биринчи орун басары, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, кызматкерлери тийиштүү. Бүт бардыгы күн түн дебей 3-4 айдан бери тынбай ушунун үстүндө иштеп атышат. Бир эле нерсе Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы, Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы, ошол жарлыкты ишке ашыруу, Кыргыз Республикасы президентинин тапшырмасын аткаруу. Кыргыз Республикасы президенти бир эле тапшырма койду бардык аткаруу органдарына. Убагында мыйзамсыз басылып алынып, үйлөр салынып кеткен жерлердин бардыгын карапайым элге мыйзамдаштырып бересиздер. Эми бул 30 жылдын ичинде бардыгыңыздарга белгилүү өлкөбүздө бир топ өйдө төмөн объективдүү, субъективдүү иштер болду. Ошол жердин басылып алынышына, ошол үйлөрдүн салынып калышына, башкасына элдин дагы мамлекеттин дагы бүгүн күнөөлүү деп айтышка болбойт. Себеби бул турмуш. Ошол учурдагы шарт ошондой болду, мамлекеттин күчү жетпеди, элди ошондой үйлөр менен камсыз кылууга, башка кылууга. Анан эл өзү аракет кылып, өзүнүн колунан келишинче өзүнүн каражаты менен ошондой үйлөрдү салды, жерлерди алды, башка кылды. Эми ал талаш жылдан жылга созулуп, дагы 30 жыл кийин деле ошол талаш созулуп кете бермек. Сеники туура, меники туура деп. Президентибиз саясий чечимди кабыл алды. Мындан ары ошол жердин бардыгын мыйзамдаштырып, карапайым элге кызыл китеп кылып документтештирип бересиңер. Мындан ары жер басып алуу, өз алдынча үй салып алуу, башка деген маселе болбойт. Эгерде мындан ары да ошондой аракет боло турган болсо, мыйзам чегинде катуу жазага тартылат деген негизде тапшырма коюп, мына жергиликтүү бийлик органдарынын бардыгы аны аткарууга алдык. Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалдин Зиядин Исламовичтин дагы ошол жарлыкты аткаруу боюнча буйругу чыккан. Ошол буйруктун негизинде райондорго тапшырма берилип, райондорго комиссиялар түзүлүп, бүгүн бардык райондордо Кыргызстан боюнча ошондой көйгөй бар, бардык областтарда, бардык райондордо ушул иш-чараны аягына чыгаруу аракеттери болуп атат. Мына ошонун деле бири сиздердин райондорунда, Кара Суу районунда бардыгыңыздар билесиздер. Жер маселеси боюнча өзгөчө көйгөйлүү, өзгөчө кыйын шарттагы район. Аны бүт бардыгыңыздар менен көрүп билип башыңыздардан өткөрүп келдиңиздер буга чейин. Азыр дагы канчалар соттошуп, талашып, тартышып бир топ маселелерди баштарынан өткөрүп атышат. Анан Аллага миң мертебе шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Мына сиздерге бөлүктү эң биринчи ошол президенттин жарлыгы менен мыйзамдаштырып, кызыл китепти, документти колго алыш. Менен миллиондогон жарандарыбыз азыр ошону алабыз деп ала албай, ошого жетебиз деп жете албай жүргөн замандаштарыбыз, бир туугандарыбыз толтура. Алла мына бүгүн сиздерге насип кылып, Ош облусунун аймагында биринчилерден болуп, мына Кара Суу районунун акими менен ошол Кара Суу районунда атайын түзүлүп, ошол мунапыс
боюнча иштеп аткан комиссиянын ар бир мүчөсүнө, ар бир кызматкердин, мына төрагасына акелде биринчи орун басары терең ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Эң биринчилерден мына ош облусунда бүтүрүп, бүгүн сиздердин колуңуздарга мына алгачкы кызыл китептер тапшырылат. Эми Кудай буйруса мындан ары дагы бул иштер башка райондордо дагы улантылат. Эми бул кызыл китеп даяр болуп эле баягы алдыма келгенде, колго тийгенде жөн эле өзү эле жазылып келип калгандай болот экен. Башкаларга дагы туура түшүндүрүп айтыш керек. Мунун артында төмөн түйшүп канча деген нефти жеген, канча деген адамдын жүрөгүн ооруткан окуялар болду. Себеби комиссия барганда эми ар ким барганда экен да. Ошо жарылып чыккандан кийин түндө фундамент күлүп койгондор болду жерлерине. Пескалокту фундамент ордуна койбой, сыртын чыгара койгондор болду, баргандай окуя. Анан пенденин баары үмүт кылат экен, ошо бүтүрүп калсак. Анан комиссия дыккат карап чыгып, ошондойлордун бүт бардыгын жокко чыгарып, калыс, канча жолу уруш ушул маселе боюнча бүтүргүлө тездеткиле карагыла деп. Анан ар бирин бирден карап чыгып, ушунча нерсени жоопкерчиликти моюнга алыштары бул оңой нерсе эмес, саясий эркиндик. Мына саясий эрктүүлүк кылып, мына райондун акими башында туруп, комиссия аягына чейин мынакей чыгып, Кудай буйруса ошолордун ичинин жыйынтыгы мына бүгүн жөн күздө сурайбыз дегендей, бүгүн жыйынтыгы алгачкы жыйынтыгы чыгып атат. Бардыгыңыздарды ушул мыйзамдуу жер ээси болушуңуздар менен ушу Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жамалжанов Зият Исламовичтин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Кудай буйруса куттуу, баяндуу, ак жоготой кызыл документ болсун. Ошол колуңуздарга тийген документ жакшылыгыңыздарга, ийгилигиңиздерге кызмат кылсын. Ошол жерге салынган үйлөрдөн жалаң жакшылык, ийгиликтерди көрүңүздөр. Жерибизге тынччылык болсун, элибизде токчулук болсун, башка жараткандан суроорубуз жок. Эң негизгиси тынччылык болсо, токчулук болсо, калган нерсенин баардыгын адам бешенеге Алланын жазган буйругундагы бешенени терип таап жеп, аманатын мындайтар менен атат кылганды баардыгыбызга Кудай Таала насип кылган болсун. Рахмат, Данияр Төлөбалиевич. Кийинки сөздү акимдин биринчи орун басары Болотко Байкуловна берет. Кыскача маалымат аткарылып жаткан иштер тууралуу. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу Данияр Төлөбалиевич, Төлөбалиевич. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич жер маселесин чечүүгө тапшырма берген болчу. Мына бүгүн ошол тапшырманы аткарып, баарыбыз чогулуп отурабыз. Уруксат берсеңиздер, аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат бере кетейин. 2022 жылдын 1-апрелиндеги номер 21 жер укуктук мамилелер жөнүндө салуу жөнүндөгү мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылын алып барып, жалпысы 12 расмий отурум өткөрүлдү. Чынын айтканда көп чечилбеген маселелер жаралды. Практикалык түрдө ишке ашырып баштаганда көптөгөн суроолор жаралды. Бирок президентибиздин тапшырмасын аягына чыгарыш үчүн кээ бир учурларда комиссия мүчөлөрү жоопкерчилик алып, чечимдүү кадамдарга барышты. Бүгүнкү күндө Кызыл Суу айыл өкмөтүндө 24 арыз келип түшүп, анын ишинен 16 жаран менчик укугу катталып, мамлекеттик актылар берилип жатат. Буйруса жакын 2-3 айдын ичинде Олсалы, Картаталы, Мады, Акташ, Сабай, Жоош айыл өкмөттөрүнүн жер маселелери толугу менен чечилет. Учурдан пайдаланып, ыраазычылык билдирип койгум келет. Жер мунапасын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнө баардыгы ынтымакта, дем алыш күнгө карабай, эрте кеч дебей бүгүнкү ийгиликти жараткан үчүн, ошондой эле укук коргоо органдарына жана баардык көмөк көрсөткөндөрүнө ыраазычылык билдирем. Данияр Төлөбалиевич, сизге бизди колдогонуңуз үчүн жана бүгүнкү иш-чарага катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ал эми бүгүнкү кызыл китеп алган Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн тургундарын куттуктайм. Алган китептериңер куттуу болсун. Ошол кызылып турган үйлөрдө бактылуу өмүр сүргүлө. Ошону менен бирге президентибиздин 8-апрель 2022 жылдагы 39-айылынын негизинде жаңыдан мыйзамсыз курулуш куруу фактылары катуу чаралар көрүлөрүн эскертем. Көңүл буруңуздарга рахмат көрсөтөм. Эми анда ушул мамлекеттик актыларды тапшырууга өтсөк, биз анда биздин жарандарыбыздын баарын эле бияка чакырабыз. Келиңиздер эми. Чогуу эле, эле эмес, анан ушул жерден эметер, келиңиздер.
Birinci tapşırıp atабыз Кудай кааласа. Мынакей президенттин тапшырмасы болбосо бул иш дагы аягына чыкмак эмес. Президент саясий эркти колуна алып, мына бардыгыбызга тапшырма берди, жергиликтүү бийлик органдары, анын ичинде мына акимчилик, комиссия мүчөлөрү, айыл өкмөт башчылары, райондук кызматкерлер бүт бардыгына Алла ыраазы болсун. Иш мынакей жыйынтыгы чыкты Кудай буйрса. Биринчи мынакей кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык паспорту сиздики. Куттуу болсун. Sizlerge de çok rahmat. Prezidentimize çok rahmat. 63 geçiyor yeni üyeli oldu oturan. Aile okulumuzda canlı fakirlerinden rahmat. Atalardan, ecelerden. Kalыс Ecege. Жабаева. Чабаева, Қалыс, Мамади. Мынакей эми буйруса бул китеп менен эми жердин үйдүн чыныгы ээси сизсиз. Куттуктайбыз. Жолтой болсун. Кезек менен берилет. Келбейсиздер менен. Айыл өкмөттү, кара комиссия мүчөлөрү келиңиз. Келиңиz мында. Келиңиздер. Үчүнчүсүн тапшырып коебуз. Мамутов Нурлан. Мамутов Нурлан, Султанкулов Нурлан, Маматқадырович. Кейинкисин Мамутов Нурлан. Так, Мамутов Нурлан Ондоевич, кел куттуктаймын. Ийгилик болсун. Келin, тапшырып коюңуздар сиздер дагы. Кана келиңиздер. Мейне сиздердики келди. Өзүңүз тапшырып коюңуз, Болотман Байкевич. Байыш Жолдахман. Келди. Келик эжекебизди беретчи ушул. Бул эжекебиз коррупцияга каршы деп комиссияга киргизип тактуулук болсун деп ана мынакей Мырзабеков Эламан Калыбаевичти мынакей. Куттуу болсун. Бул архитектуранын жаңы жетекчиси Бекназар Мизаминович тапшырып коюңуздар. Болсун. Келгиле. Келиңиз, тапшырыңыздар. Ачык эме толуп эметсеңиздер. Беги Рустамбек Акимов. Айтыбаевич. Куттуктайбыз. Рахмат. Келе, Волка, экологияга көбүрөөк тапшыртыш керек да. Никомаев Абдрашин. Азыр жыйынтыгын тапшырам. Жыйынтыгын тапшыралым. Бардыгыбыз. Адам бидеги. Комиссиянын мүчөлөрүнөн Айбекматаевда келиңиз. Султанбек Назарович, өзүңүз тапшырып коюңуз. Так, Гүлбара Топчубаевна. Тайным, жакшы болсун. Хош бойлуулар бар экен арабызда. Ургачы болсун. Артынан дагы мен түшүнөм сиздер үчүн мына айрыкча ушул канча бир жылдан бери же үйдүн документи бүтпөйт, же башкарып албай, же мыйзамдаштырылбай кыйналып жүргөн адамдар үчүн бул Алланын чоң делеги. Аллага шүгүрлөр болсун. Ушинтип мына бүткөрүп барып мүмкүнчүлүк берип
ушунча кишини ээретке салып комиссия ушуга иштеп сиздерге ушул жакшы колуңуздарга тапшыралы деген аракеттин арты мына жыйынтыгы ушул болду. Анан эми биз ошо Кыргызстан президентинин мына 291-жаргемеси токтом мына ошол токтомду ишке ашыруу үчүн бүт райондордо түзүлгөн. Сиздер эң биринчи көч башын баштап бердиңиздер. Кудай буйруса мына көч башы башталды. Эми сиздер ак жолтой болуп берсеңиздер, артыңыздардан мына комиссия күн-түн иштеп, четинен чыгарып, ушул мыйзамсыз баягы жер басып алып, убагында мыйзамдаштыра албай, башкарыла албай, үй куруп алып кыйналып жүргөн жарандардын бардыгына артыңыздардан сиздерге окшоп ушул кызыл китептерин колуна алып, сүйүнүп, толкунданып, бир жакшы маанайды Алла Таала бардык ошол жарандардын баарына насип кылган болсун. Куттуктайбыз. Hadis var. La yeşkurullah men la yeşkurun nas. Adamlardan kılgan жақшы işin bağlap rahmat aytpagan, razıçılık bildirmegen insan Kudayga şükür kılbagan bolot dedi. Tağırak aytkanda bir insan siz menen bizge jakşılık kılsa, oşol jakşılık kılgan insandın akısına siz menen biz razıçılık bildirip ak batağızdı berbeyt ekenbiz, anda Kudayga şükür kılbagan bolot dedi. Uşul hadisти orundatıp urmattуу jamaat barыбыз birgelikte prezidentimizni canlığını iş yüzüne aşırgan jetekçilerimizge dua kılaylık. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Kırgızistanımızda başkarıp jatkan Acı Oğuz'a en birinci dua kılaylar. Acı Oğuz'un altın başı aman bolsun. Kudaydan tilegen tilekleri kabul bolsun. Oyloğun jakşı oyloru orundalıp közdөгөн maksatları işke açsın. Prezidentimizni jaratkan Allah özü koldosun, özü korugosun. Eki dünyü baktuluğun jaratkan Allah prezidentimizge nasip etken bolsun. Prezidentimizin canlığın iş yüzüne aşırgan oğlusuzdun, rayonumuzdun, aile hükümetimizin jetekçilerine birgelikte dua kılaylı omin dep turastar. Jaratkan Allah'ım sizlerden işinizde iyilikli kılsın. Har daim elde oylu, eldin kızmatın kılgan, eldin jügün götürgön, elimizin işenimin, ümitün aktagan, adiletli kalыс jetekçilerden bolup, adamlardan alkışına tatıp, batasına batıp, baktulu ömür sürüğünü jaratkan Allah sizlerge nasip kılsın. Kırgızistanımızın geleceğin Kuday Taalam keng kılsın. Elimizge ulu tara, uru vara ıntımak versin. İman, ırıs versin. Jerimizge Kuday Taalam bereket, bütündük versin. Mamleketimizge tınçlık, amanlık versin. Alakanday elimizge jaratkan Allah alatodoy kut versin. Elimizde ınkılap emez, ardayım ıntımak bolsun. Algan kızıl kitebinler üyüngördü Kuday Taalam sizlerge kut kılsın, nasip kılsın. Jaratkan Allah'ım jakşı imarattardı, üylördü kurup, baktulu ömrü sürüğünü jaratkan Allah'ım sizlerge nasip kılsın. Kılgan batağız kabul bolsun. Amin. Allahu ekber. Jaratkan